Бул ушу корпус адамзатты башкарып калабы деп бир далилин айтып берет. Манас ата деле кыргыз, улуу кыргыз бир кырсыгып эли тентип бир убакта жерин таштап Алтайга барып жан сактап калган кезде Нур денелүү, касиеттүү, манас аттуу адам пайда болуп, ал кара күч менен кайра жерин бошотуп, кыргызды түптү. Улутун түптү. Кулаалы кылып куш кылдым, курама кылып журт кылдым дегендей. Анан мүмкүн 200 миңдер ашып кетсе деймиз. Мүмкүн 50 миңдер, мүмкүн 100 миңдер. 1 миллион жок калды. Көрдүңүзбү, ошол 200 миң, 300 миң кыргызга деле кыргыз керек экен да бул аалам үчүн. Анан ааламдан бир касиеттүү баягы мени кийгендей бир жан кийип туруп түптөп кеткен экен. Эми ана көзүмө Манас ата көрүнүп ушундай дейт. Мен кыргызды курап журт кылсам, сен дүйнөнү курап журт кыласың. Бир золотой круг бар. Азыр болсо кара күч заман бүткөн, ал кезде Манас атамдын убагында кара күч, кылыч, найза жана башка. Азыр ал бүткөндө эми адамзат чачырган кезде тело кийген Кудай келет экен, анан адамзат шарт башкарып бириктирип